Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Ислам бул ибадат, ислам бул жакшы кулк мүнөз, ислам бул адеп акылак. 7-де алымдар айтсын тиле долбоору эфирде, орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Ахматов. Бүгүн сиздер менен ушул адеп акылак деген эмне деген темада сөз кылабыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн коомдук ишмер, 15тен ашык китептердин автору, 3төн ашык плакаттардын, талим-тарбия плакаттардын автору, дин алымы Өзбек Чотонов. Ассаламу алейкум, устаз, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Кушак болуңуздар. Мусулмандар менен амандашып алыңыз. Орозоңуз кабыл болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таалам туткан орозолорду, окуган намаздарыбызды, дуаларыбызды, садакаларыбызды, таажжуддарыбызды, таравихтерибизди, дагы башка ар кандай жакшы иштерибиздин баарын кабыл кылсын. Биздин ушу тооба кылатканыбызды, истигфарларыбызды баарын кабыл кылсын. Алла Таала ушул айдын урматы менен баарын кечирип бизди жакшынакай бейишке татыктуу адамдардан кылсын. Ушул орозону аягына чейин аман эзен жакшы тутканын насип кылсын. Алла разы болсун, орозоңузду Кудайым кабыл кылсын. Ана бүгүнкү тема ушул адеп акылак, ушул темага токтолуп беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул адеп акылак адамдын эң бир керектүү бөлүгү да. Мунсуз жанагы адамдын касиетинен чыгып кетиши мүмкүн. Ошо биздин могу жүрүш-турушубуз, кылган иштерибиз дайыма жакшынакай болуш керек. Бул чоң маданиятта болот. Маданиятынан да өйдөрөөк бул биздин жашообуз. Ошо биз жашообузда адеп акылактуу болуш керек. Жүрүш-турушубуз жакшынакай болуш керек. Мамилебиз жакшынакай болуш керек. Бири-бирибизге мамиле, көчөдөбү, үйдөбү, жумуштабы, каерде болбузда биздин мамилебиз аябай жакшынакай болуш керек. Бири-бирибизге адамгерчиликтүү, жакшы мамиле жасаш керек. Тилекке каршы аябай бир бузулган элдердин, намызы жок элдердин, дини жок элдердин ар кандай бир туура эмес жүрүш-туруштары сиңип келатат, катуу сиңип келатат. Уятсыз, ыплас бир уят, бир жаман адеп акылактар жугуп атат тилекке каршы. Мисалы мына сүйлөгөн сөздөрүндө мен мурда орустардын кинолорун көрүп, булардын сөгүнүп аткандарын көрчүм да, анан ар бир сөзүндө сөгүнүү бар да. Ана американецтер да ошондой экен. Ошо ар бир экинчи сөзү эле ошо сөгүнүү экен да. Көзү ошондой экен алардын маданияты. Мындай карасаң, көчөдө маданияттуу жүргөндөй, жанагындай тим эле эмесинде күлүмсүрөө жүзүндө. А бирок көрсө жана өзүнүн арасында, мына элдин көзүнчө ошондой болгон менен үйүндө өз ара аябай ит мышыктай экен да. Жанагындай мындай эл бар да, элдер бар да. Мындай карасаң тышында аябай культурный. Здрасте деп күлүп коюп отурат. А өз ара мына атаны энени сыйлабайт. Ата-эненин көзүнчө сөгүнөт, ата-эненин өзүн сөгөт. Ата-энем урушат. Мен кошунам менен кошуна урушат. Анан баласы 6 жылда биринчи жолу келиптир да. 6 жылда. Мен ошо көргөн эмесмин аны. Аны ошо 6 жылдан бери бир жолу келди дейт баласы. Анан кийин биринчи күнү кечке чейин кучакташып ырдап жүргөн да. Ичип алып. Атасы менен баласы. Анан кийин эртесине кызы чуу, кыйкырык, өкүрүк тем эле сөгүп атат. Тиги баласын сөгүп, баласы шифер крышанын үстүндө, крышанын оңдойм деп чыгыптыр. Баласы атасын сөгөт, өкөбөй. Анан кийин ушундай өкөбөй жаман жанагы сөгүнүшүп сөгүп атат да бири-бирин. Анан кийин кемпири чуркапчы түйтөңдөп. Анан чалды урушуп, ургулап үйүнө киргизип берди да.
ошо мен ошон таң калдым, кандай бул, кандай адеп ушундай ата энеге, атасына ушундай сөгөт атасын, энеси атасын сөгөт, матершинный сөз менен катуу сөгөт. Да ушундай маданият да, көчөдө культурный болуп иштеп, анан кийин үйүндө анан бир квартирада турсак, кызын жана киши кызын сөгөт, кичинекей кызды аябай жана уяттуу сөздөр менен сөгөт да. Ушунда таң калыштык. Анан аялы чыгып, аялы да сөгүнүп атат. Күйөө менен экөө сөгүшүп атат. Эми ошол нерсе, ушундай маданият, мындай маданият дейм мен, бул чында маданият эмес. Эч кандай маданият жок. Чында кээ бир элдердин маданиятында маданият жок, бул маданиятсыздык бул. Мисалы жанагындай жеп жалаңаш жүрүү, жоон саны көрүнүп жүрүү, жыртык шымдарды кийип жүрүү, бул каяктагы маданият бул? Бизде андай боло эмес да? Бул эч кандай маданиятсыз, бул маданиятсыздык. Мына маданият даже кийимиң модный эмес, эски болсо да таптаза жууп, аны жакшынакай ошо таза кылып жүр да, мына ошол маданият. Ажеке, ол мусулман балдар үчүн адеп ахлак китебин жазып турсуз. Анан бул китеп менен биз билгенден илгери ушу биз 2003 жылдары ислам университетте окуганда ушул китептин адеп сабагын окуйт элек да. Оразали деген устаз сабак берет эле. Анан ошол кийим кийүү адеби, ата эне менен болгон адеп, балдарга насихат, сонун ичинде текеберлик, аманат, сабырдуулук, аябай сонун темалар бар да, кыска нуска берилген. Бул ошол китеп жөнүндө айтып берсеңиз. Ошо бул китеп биз чынында жанагындай көп жыл бою өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн салтыбызды, жүрүш турушубузду, үрп адаттарыбызды, жашоо эрежелерин жоготтук да. Анан көп нерсе жок болуп кетти. Анткени ата энелер таң аткандан түн жарымына чейин иштечү. Көрчү эмеспиз, ата энелерибиз көрчү эмеспиз. Ушта мекиде План толтурмай. План толтуруп, ошо жок. Бир базар күндөрү көрүп калчүбүз, болду. Эртең менен ойгонсоң оокат даярдалган, Өздөрү жок. Кийимиң бар. Анан кийин кечинде уктайсың. Анан эртең менен карасаң бар, ошо болду. Көрбөйсүң да. Ошондой эмеде ата энелер тарбиялабай калды, тарбияламак. Анан кийин алкоголизм болуп, бүт жоголду, бүт адеп ахлактын баары жоголду. Анан ошон үчүн мындай китепти жазганбызда, ошо кантип мамиле кыласың, кандай туура мамиле кыласың, ата энеге үф деп айтпа, ата энеге акырайып караба, ачуулуу көзүң менен караба, тик карап сүйлөбө, үнүңдү бийик чыгарба, ата энеңе аябай жакшы, мээримдүү сөздөрдү сүйлө, ата энеңди сени кичинекейиңде кандай караса ошондой кара деп ушундай нерсе жазганбыз да. Мисалы кыздарга болгон мамиле, азыр эмне деген мамиле? Кыздарга мамиле. Кыз экенин эбейт, ушу эркектей көрүп эле, ушу тепкилеп, чойгулап, анан кийин көчөдө эле кучактап, ал эми шымына колун салып жүрүп атат да. Ушунчалык адепсиздик, ушундай бир балекет болду да. Ажеке, эмерде китепте жүрөт ошол 51 бетте ээн баштык жөнүндө. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул ээн баштык деген, мына орусча айтканда пустой голова деген сөз. Башында эч кандай эреже жок анын. Эч кандай тарбия жок. Демек, программа жок деген сөз. Каерден көрдү, ошону жаза берет. Мисалы мына баягы бир өнөр чыгыптыр. Келип апасын эметип, торт алып келип, мына сизди куттуктайм деп турам, бетине чабат торт менен. Ошо апасы бир байкуш 60-тан ашкан эме аялды. Бул кыргыздар жасап атабы? Кыргыздар. Келип анан 4-5 балдар, кыздар каат-кырып күлүп атат. Байкуш жана аял кызазынан жана өзүн жоготот да, кантип ушундай кылды, день рождения деп. Анан кийин куттуктайм деп торт менен бетине чаба берет да. Ошо бүт кийимин булгап. Мына ошондой адеп, туура эмес адептер.
жанагындай туура эмес, мына азыр чоң эле кишилер туура эмес бийлерди бийлеп атат. Ушундай бир уяттуу кыймылдар жасап бийлеп атат да, ушу сандарын чайкап, көчүктөрүн чайкап, көчүктөрүн бири-бирине тийгизип, эркек аялга, аял эркекке ушундай уятсыз нерселер болот да. Ушунун баары тарбия көрбөгөн да. Адеп деген эмне экенин билбейт да, адеп деген эмне экенин билбейт. Ошо келип буякта жаш кыздар отурабы, неберелер отурабы тойдо, келиндер отурабы, бөлөк бөтөн эркектер менен жарашып бийлеп жанагындай. Там эле жерге жата калып бийлеп, омполо чомполашып коет да бийлеп. Ошо чоң эле киши дедушка, мындай да урмат эме туугандар, мындай да чынында илгери 30 эле дедушка болуп калчу, чоң ата болуп калчу, 30 эле. 30 бабушка болуп калчу. 30 чоң эне болуп калчу. 40-ка келсе деле жаш. Азыр эмне 50-60 жаш. Өткөндө бир тойдо баары картаң, баары чачтары жидип калган аялдар. Кемпирлер, мындай айткан кемпирлер, чачтары жидип калган, фигурадан фыда калган, фыда. Ушундай баары кеткен фигуралар, талпайып, баары топтоп калгандай бир ичимде эме жок да. Ана ошолор барып, баласы үйлөнүп атса, эмеге барып, жанагы парикмахерская, баарын кудрявый кылып чачтарын. Анан кийин тойго ушундайларды айтат. Анан силер күйөөгө чыгайын деп атсыңарбы? Эми уят эмеспи, баарыңар чоң эне эмес, андан да чоң болуп калдыңар. Анан ушу небере менен тең эмеге келинге тең келип, силер да келип ушу тойго ушинтип жазып атсаң, кудрявый болуп, чачыңар да калып калыптыр. Жакшы ажеке. Анан бул жерде дагы бир тема, балалуу болгондо билесиң дейт. Бул кандай адеп? Мына балам балалуу болгондо билесиң деген бул илгертен калган нерсе. Дайыма эртең эле мен да ушундай болом дегенди билиш керек да. Мен мына бирөө бар эле да. Анан жаш бала кезинде атасын аябай капа кылчу. Ушундай дайыма. Анан элдин баары урушчу аны. Аны бирок бир акымактай болчу, өзү соо эле. Соо, мындай оору эмес. Ошо бирок акылы деле жакшы, бирок ушундай адепсиз, ушундай атасын ыза кылып эле кечке чейин ошо атасын ыйлатып эле ушинтип анан атасы балаңан көр дей берчи да. Анан ошол каргач экен да. Анан ошол азыр балаларынан көрөт, анан ыйлайт да. Балдарым менен көрдүм деп. Анан балдары да ушундай аябай оорукчал болуп, жанагындай эме оору болуп калды, жанагындай психический недостатка. Балдары ушундай болуп калды. Уже 20-га чыкса да көтөрүп жүрөт. Ал болсо бүт элдин алдында аябай жанагындай кыйкырып, өкүрүп, туура эмес сөздөр сүйлөшүн дерет да. Анан ошо ыйлайт да. Ошо атама туура эмес кылыптырмын. Эми ошо балаңан көр деди, мен көрүп атам деп. Анан ошо бизде ошо биздин эмеде аталарыбызда ошондой сөз бар эле да. Балаңан көрөсүң деп. Ошо келиниңен көрөсүңөр. Аленка деген жана келиндер силер деле кайын болосуңар. Ошондо келиниңерден өзүңөрдүн кылганыңарды көрөсүңөр, андан да жаман көрөсүңөр. Ошон үчүн мындай жакшы болула. Ата-энеңерге кандай мамиле кылсаңар, дагы ошондой силерге да болот. Эртең келет силердин башыңа. Анткени силер үлгүсүңөр балдарыңарга. Силер өзүңөрдүн келечегиңер. Жанагы акыл менен айткан экен да, балдарың тарбиялардан мурда өзүңдү тарбияла деп. Өзүң туура жүр. Өзүң жакшы бол. Себебинен де балаң сени көрөсү, сен сөзүңөн эмес. Ошо сенин кылган ишиңен, сенин кылган мамилеңен ошо бала көрөсү деген да. Ана төшүмдү түктү деп эдептиңиз. Дагы тема бар экен. Мисалы ошо бу жерде чынында көп темалар бар. Төшүм түктү дегени ошо мактанба, кыйынсынба. Мына азыр баары келип өзүнүн түктү кылып көргүзүш келет да. Баары кыйын, баары деловой, баары бай. Мына могу ресторанда бекер жырып аткан жок.
ресторандардың бәрі жырғап атат, ресторанның қожайындары. Сөйгенде біз ақмақ болып, ошо жоқ нәрсе өстү, көргөз өстүп, аябай мактанып атабыз да. Бүт чачып атабыз. 10 жыл тапкан акчаңды бир тойго жумшап атат. Анын эч кимге деле кереги жок. Элдин баары келип жыргап жеп кетет. Алар деле ошо жеп атканда уялып 2-3 миң сомдон алып барайын дейт. Анын эми айылда акча жок, 200 сом, 300 сом алып барат экен да. Анан өзү эле банкрот. Анан ошондой жанагындай нерселер жазабагыла, кыйын болбогула. Мисалы, ошо жанагы эме Лукман Хаким баласын айткан, эч качан жана текебердин жолу баспа дейт мындай. Жери тешеп тургандай. Эң ошо эме дейт. Анан үнүңдү бекем катуу көтөрбө дейт. Эң жаман үн дейт, бул жана эшектин айкырган үнү дейт. Ошо сен үнүңдү текеберлен үнүңдү көтөрүп басып эметпегиң. Жана мен кыйынмын деп. Сенден кыйын чыгат. Эч качан андай дебең. Даже батырлардан да кыйындар чыгат. Жана чемпион болсоң, чемпиондон да сен да бир күн бирөө көтөрүп чыгат. Ошон үчүн андай жөнөкөй жүрүш керек. Урматтуу туугандар, биз жөнөкөй жүргөндү үйрөнөлү. Скромный дейт да, жана орусча скромный дейт. Жөнөкөй, жупуну. Аллах Таала жөнөкөй жөнөкөйдү жакшы көрөт. Эң жакшысы ошо жөнөкөй. Бул Аллах Тааланын талабы ошондой. Сен жөнөкөй жүргүлө. Сен текеберлик кылбагыла дейт. Ким текебер кылса, чаңдын ордунча текебер бейишке кирбейт дейт. Текебер деген өзүн кыйынмын деп сезүү. Жүрбөгүлө дейт анда. Кандай болсоңор да, канчалык бай болуп кетсеңер, канчалык күчтүү болуп кетсеңер да, жерге жакын, элге жакын. Мен деп өзүңөрдү көтөрбөйт. Мен деген сөз ток Аллага гана жарашат ошо текебердик. Анткени Алла Таала чындап бүт баарынан чоң, бүт баарынан улуу, бүт баарынан күчтүү. Алла разы болсун. Ашкана, бул жерде ошо кызымсага, кызды кырк үйдөн тыюу, дин таануу боюнча суроо жооптор, биринчи, экинчи дейт. Ошол китептер боюнча да айтып өтсөңүз. Биз аябай көп ушундай брошюралар чыгарганбыз. Мына кызымсага деген атайын ошо кыздар үчүн, жана бизде кызга 40 жерден тыюу дейт. Ошо эрежелер бар да, кызга, мына анткени кыз деген ушундай бир зат бул. Кыз деген бир убакта эле кызың, бир убакта эле келиниң, бир убакта эле жеңе, бир убакта эле жар, бир убакта эле чоң эне, тайэне, тайэже, гражданка, да ушундай да. Эже, сиңди, карындаш. Ушунча роль бар да, бир эле кыздын ичинде. Ама ошон үчүн кызды жакшы тарбиялаш керек. Пайгамбарыбыз айткан, ким 3 кызды жакшы тарбияласа, бейишке кирет деп. Экөө болушу, экөө да дейт. Бирөө болушу, бирөө да дейт. Мына ошо биз ушун үчүн мына кызга жанагындай кызга көп көңүл буруш керек ушу тарбиясында. Аябай көп нерсени үйрөтүш керек. Өзгөчө адеп ахлакты жакшы үйрөтүш керек. Жана күйөө менен туура мамиле жасооду, барган жери менен туура мамиле жасооду. Анткени кыз көчүп барат. Биз ошо кызды көчөт менен салыштырганбыз. Кыз көчүп барат, эркек көчпөйт. Эркек көчөт эмес. Кыз көчөт. Чоңойгончо жана көчөттү бир кичине убакыт, бир жыл көчөт кылып дайрайт жана уруктан. Ооба. Анан көчүрөт башка жака. Ошо кыз да ошондой көчөт. Көчкөн жеринде барып башка элдер менен жаңыдан турмуш баштайт, жаңы турмуш. Мисалы эркек киши бүт эле өзүнүн үйүндөгүлөр. Бир туугандары, акелери, өкөлөрү, атасы, апасы, тайжасы, тайнеси баары. А кыз киши барганда бүт баары өзгөрөт, бүт баарын таштап коет. Өзүнүкүн баарын таштап, анан ошолордун баарын кайра жаңы кылыш. Ошон үчүн аябай үйрөтүш керек. Барган жерде ошонун баары менен тил табышы, бүт баарын эмеси, анан ошодон адеп ахлагы, жанагындай сыпаттары кандай болуш керек кыздын. Чынында мына биздин кыздарда көп сыпат жок болуп калды. Эң биринчи мына тазалык, өзүнүн үйүн жыйнабайт, өзүнүн кийимин жакшы карабайт, модасына эле карап атат да. Бир кийип ыргытканга, эки кийип ыргытканга алып келип ошо, мисалы илгерки кыздарыбыз уз болгон да, уз бүт баарын тиккенди үйрөнгөн, энеси менен кошо жүрүп кийиз жасашып, шырдактар жасашып, жанагындай саймалары сайышып, ошондой үйрөнгөн. Бүт оокаттарды энеси билгенин баарын үйрөнгөн. Энеси эле эмес, жеңезилериникин да үйрөнгөн, башка да үйрөнгөн, бүт үйрөнүп, анан ушундай барган. Азыр болсо жумуртка куура албай болот да. Анан ошон үчүн мына ушундай китеп даярдаганбыз. Ошо жанагындай кызга 40 жерден тыюу,
кызым сага сонун экен мынакей аркасында кандай жашоо деген эмне өзү негизи мындай болуп калды. Биздин кыздарыбыз ойлоп жашоо деген селфи экен деп атат. Ол жанагы күйөөгө чыгып атканда күйөөгө чыкпай эле бир жанагы подиумга чыккандай болот. Ошо той эме жашоого эмес, тойго даярданат, тойго. Ошо той бүтсө бүттү, анан кийин калганын баары не важно деп атат. Ачыгында жашоо деген өтө кыйын. Жашоодо эч ким аябайт, урматтуугундар. Сен ошо аябай тургандай жаша. Ошолордун тилин тап, ошолорго жагын, кечке чейин жагын. Ошо келип сени болду эми өзүстүк болдуң дегиче ошого эметишет. Анан ошого кыздын сыпаттары аябай, мына кызды кооздой турган сыпат бар. Көп кооздой турган, кызды жакшы көрө турган сыпаттар болот. Ошол сыпаттарды үйрөтүш керек. Анан жаман сыпаттар бар, жанагындай отвратительный. Кызыл менен берип чыксан, жашыл менен мындай. Бул жана балдарга да барбы? Балдарга да бар. Өзүнчө балдарга да жазганбыз, кыздарга, эркектерге да жазганбыз эми. Бул болсо кыз деген аял заты. Ошо кээ бир сыпаттар жек көргүзөт. Мына текеберлик, тил албастык, кызда болбош кандай. Бул кызда андай кичпейилдик, даярдык, жанагы боорукерлик, аракетчилдик, сабырдуулук аябай күчтүү болуш керек да. Ошонун баарын ушул китепке жазганбыз да. Жакшы устаз, биздин убактыбыз өтө аз болуп атпайбы? Ошон үчүн мынакей бул жерде менин колумда турат ошол дин таануу боюнча, ыйман дараа боюнча бул биринчи бөлүгү. Ыйман дараагана бир неме алып кетсеңиз, биздин болсо ушул убактыбыз 4 мүнөт калыптыр. Бул ыйман дараа, мисалы биз ушундай плакаттар жазганбыз. 400ден ашык плакат жаздык да, ушундай ар түрлүү темада. Мына бул ыйман дараа деген ошо ыйман көрүнбөйт. Ошо ыймандын сыпаттары алда жердин алдында тамырлары. Ошо Аллага ишенүү, периштелерге ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, көрүнбөгөн нерсенин баарына ишенүү. Жанагы жиндер, шайтандар, тозок, бейиш бүт баары ошо тамырда, ошо ишенүү тамыры. Анан ал дагы ортосундагы сөңгөгү бул эмне иш кылыш керек, эмне иш кылбаш керек. Бул жана харамга, адалга бөлүп атканыбыз бекер эмес. Жанагы жолдогу эрежелер бар, запрещенный, разрешенный знак деген. Ошого окшош ошондой амалдар бар. Кээ бир нерсени эч качан жазбаш керек. Кээ бир нерсени сөзсүз жазбаш керек. Анан алдагы результат жанагы адеп ахлакта көрүнүп турат да, ушу жүрүш турушуңда, сенин сыпаттарыңда, сапаттарыңда баары көрүнүп турат. Ошол сенин ыйманыңа жарашып болот. Ыймандуу болсоң урдабайсың, ыймандуу болсоң арак ичпейсиң, ыймандуу болсоң наркотик чекпейсиң, коррупция кылбайсың, пара албайсың, пара бербейсиң, дагы башка ошол нерселер бар. Мамлекетке да чоң пайда болот экен, ыймандуу болсо. Бул бүт жашоодун баарына пайда, мамлекетке пайда. Милиция керек жок, эгер баары ыймандуу болсо. Жана Лев Толстой айтты да, Северный Кытайда дейт. Жанагы мусулмандар бар жерде. Полицейскийлер жок экен дейт. А бирок преступление жок, кылмыштык жок дейт. А жана Южный Китайда дейт, полицейскийлер көп, преступление көп экен дейт да. Анткени мисалы Африкада да азыр жанагы СПИД, жанагындай оорулар го, жанагы венерический. Северный Африкада жок дейт. Южный Африканын баары жанагындай СПИД, ар бир экинчи, үчүнчү киши СПИД да. Анан ошону таң калат да. Анткени бул биздин адебибиз, биздин ахлагыбыз, ушунун баары биздин ыйманыбызга байланышкан болот да. Устаз, алла разы болсун. Алтынай болгон убакыт бөлүп келип ушул эл журтубузга жакшы насаат, адеп ахлак жөнүндө сонун бир насааттарды айттыңыз, бир жакшы бир бата доо бериңиз. Алла таала баарыбыздан, Алла таала баарыбыздан разы болсун. Алла таала баарыбызга бакыт берсин, ийгилик берсин, ушул туткан орозолорубузду кабыл кылсын. Алла таала баардык кылган, билбей калган күнөөбүздү кечирсин. Алла таала бизди ушу жаңы төрөгөн баладай ушу орозодон жакшынакай таптаза кылып, күнөөсүз, солих бенделерден кылсын. Алла таала бизди баарыбызды бул дүйнөдө татыктуу жашап, татыктуу болуп, бейишке татыктуу болуп, ошо бейишке киргенге Алла таала өзүбүздү насип кылсын. Саллаллаху алейхи сейдина Мухаммад. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ошол биздин суроолорубузга ошол бир нече китептердин автору Дин алымы Өзбек Чотонов жооп берди. Кудай таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Кийинки ободон амандашканча Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.